бала 1 жашка чыкканда гана ошол акча төлөнүп баштайт. Силердин кызматкерлер мындай дооматтар көп да негизичи. Жана холодильниктерин, автоунааларын эсептеп бүт эме алышпай, кандай убакытта кандай жөлөк пул алганга, кандай жөлөк пул алгандарын кээ бирөө билбейт. Рахмат. Кийинки сөз Масабировду алай, Айтмаматовичте. Даярдансын Төлөнов. Рахмат. Тогузбаевич, урматтуу чакырылгандар, урматтуу депутаттар. Мен бир-эки суроом бар, анан сунуштарым бар. Жана Канат Алпишевич айтып кеттиңиз, бала береке боюнча көп балалуу энелерге бир жолу төлөм 2027 жылдын 1-январынан баштап төлөнүп баштайт деп айттыңыз. Бирок биздин маалымат боюнча 2026 жылдан башталат деген маалымат бар эле, ошончо. Туура айтып атасыз. Бала 1 жашка чыкканда гана ошол акча төлөнүп баштайт. Жок, канча жылдан баштап? 27 жыл деп айттыңыз да? 27-нчи. 26 жылдан эмеспи? Жок, быйыл 1-январдан төрөлгөндөр баштап. Быйыл төрөлүп баштап. 26-январында төрөлгөн балдар 27-январында ошол акчаны ала баштаган. Рахмат. Тактоо иретинде эле. Анан айтсаңыз, Канат Алпишевич, айыл жерлерде элдер менен жолукканда көп силердин кызматкерлер мындай дооматтар көп да негизичи. Айтсаңыз, силердин министрлигиңерде канча кызматкерлерге иш козголуп, канча ишке тартылган кызматкерлер барбы саны? Азыр жанында жок экен, сизге кат түрүндө берсем болобу? Аны кат жүзүндө берип коюңуз. Себеби кайсы жерге барсак дагы көбүнчө мына жөлөк пулдарды берүү боюнча жана коллегалар да көбүнө айтат, жана холодильниктерин, автоунааларын эсептеп бүт эме алышпай, бир жолу эле артка кайтырат экен, кайра барбайт экен. Бизди эле күтүп атат. Элдер менен жолукканда мына бир жолу кайрылдык, экинчи баргыбыз жок дейт. Ошол жерде мына айыл өкмөт, ошол жерде жана бийлер бар. Ошол менен памяткада мына жакшынакы берип атасыңар. Ошол менен чогуш өткөрүп, кандай убакытта кандай жөлөк пул алганга мүмкүнчүлүгү барган, ошону мен сунуш катары айтып атам да. Мен мурун дагы айткам. Алыскы мына толук аймактарда кандай жөлөк пул алгандарын кээ бирөө билбейт. Кантип алганын билбейт. Бар кызматкерлер барсаң, жок, сенин мындайың бар экен деп коет, болду кете берет. 20 жылдыктан мен ошол жерден сурасам, ал билишпейт экен. Ушул боюнча мен суранып кетем. Айыл жерлерде көбүнчө, мен шаарларды эле айтпай эле коеюн, толук аймактарда жанагы чек ара жашаган айылдарда да ушундай көйгөйлүү маселелер жаралып атат да. Аны ошону сөз түрдө мындай жанагы памятка дейсиңер, атан жазылгандарды түшүндүрүү иштерин көбүрөөк кылсаңыздар. Анан жанагы көбүнчө мына алышкы база коргондо мына Арсланбап деген айыл толук аймактар бар да. Ошол жерге барсак ушундай сөздөрдү айтып атат да. Ошол анан дагы бир суроом, Жолдубай жана айтып кеттиңиз, 16 жашка чейинки балдардын саны жакырчылыктан ылдый жашаган 950 миң деп айттыңыз, э? Ушул боюнча кандай жумуштар аткарылып атат? Эми бул 950 миң деген бала бул жакырчылыктан ылдый жашап аткан, бул өтө мындай актуалдык маселе. Бул маселени тез арада чечпесеңиздер, эми балдар 16 жашка жетпеген да. Анан дагы бир суроом бар, акыркы суроом. Жана ата-энеси жок балдар жанагы базарларда жүрөт, көп жерлерде жүрөт. Ошолордун санын айтып койсоңор, кандай иш алып барып атат? Болду, эки эле суроом. Рахмат. Азыр мен жооп алып коеюн кыска. Кыскалап жооп берсеңиз, рахмат. Өтө кыска. 16 жашка чейин албетте ушул балдардын арасындагы жакырчылык өтө жогору экенин биз моюнга алабыз. Бул боюнча эл аралык уюмдар менен дагы атайын иштеп атабыз. Буюрса сиздер менен да атайын механизмдерди жана жөлөк пулдарды оңдосок, бир канчаларына жеңилдетип, бир түздөн түз. Бизде кээ бир коллегаларыбыз бар, эми акча жагынан көбөйтөбүз, ал акча ошол баланын муктаждыгына, баланын тамак ашына кетеби, же болбосо ошол ата-энесинин той ашынабы же ичимдигине кетип калабы деген да бир өмөлөр болот. Ошондо кандайдыр бир инновациялык бир жолдорду тапканга аракет кылып атабыз. Мурдагы мисалы сүт кухнялары жана биолакт боюнча дагы аракеттер бар. Азыр Бишкек, Ошто эле гана эмес, жалпы бүт жерге жок эле дегенде жана ачыткысын берип, ошол сүт аркылуу айыл чарба секторунда колдоо көрсөтүп, ошол сүттү чогултуп, рахмат. Анан кароосуз калган балдарга дагы биз короону киргизбейт. Рахмат, Эдил Жолдубаевич. Кийинки сөз Төлөнов Данияр Эрмековичте.